Ысык Көл областында Чолпон ата ал убакта айыл болчу. Ошол жерден төрөлгөнмүн. Бостелик болгон өзүм Чолпон атадан төрөлгөм. Мектепти да ошо Чолпон ата орто мектебин бүтүрүп, 72-жылы улуттук университетти өткөмүн. Анан мугалим, эмне үчүн мугалим болуп калдыңыздар деп атпайсыздар. Мен мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Мен атам дагы өмүр бою мектепте, советтик кызматтарда иштеп жүргөн, бирок негизинен мектепте директор болуп иштеди көп жыл бою. Ошол Ысык Көл өрөөнүндө эле. Азыр Карой деп аталат. Азыр илгери болсо Долинка деген айыл бар болчу. Орус кыргыз мектеби, ошол жерде көп жыл директор болду. Андан кийин өз айылына көчүп барып, ал убакта 54-чү жылкы заводу деп аталчу. Ошол жердеги мектепти 8 жылдык мектеп эле, аны бүтүрүп, аны орто окуу жайына талап кылып жүрүп, ошол жерге мектебин куруп, анан азыркы мезгилде ал кишинин атында мектеп бар, Токтосун Атаев атында мектеп деп аталат. 78-жылы биз экөөбүз турмуш кургандан кийин Талас областына, Киров району деп аталчу, азыр Кара Бура районуна тергөөчү болуп жөнөтүштү. Анан бул киши каяка жөнөтүлсө, мен да ошол жерден жумуш издечүмүн. Ал убакта мугалимдердин орду абдан дефициттүү, орун жок болчу. Өзгөчө орус тили мугалими. Анан өзүбүз Кировка айылында жашасак дагы орун жок болгондуктан 20 километр алыска барып иштеп жүрдүм, Будённый айылы. Ошол эгерде биз 30 августта барсак, 1-сентябрда ошо жумушка чыгып калганмын да. Мугалимдик кесипте эң эле кыйыны күндө барып келүү. Автобус 3-4 жолу эле барчы. Анан кышында такыр жүрбөй калчу. Анан мен жумушка барбай калдым деп сүйүнүү менен эмес, ошо жаштыгы менен кайра эле Зав районунун эшигинин алдында эле отурчумун. Мен бүгүн да жумушка барбай калдым. Ал мындай абдан Кыргызстандын билим берүү системасында белгилүү адам болчу, Орозбеков деген адам. Азыр деле эстеп жакшы сөз менен айтышат ал киши жөнүндө. Анан кызым эмне болду, кайра келип калыптырсың дейт. Мен бүгүн да сабак барбай калдым десем, эмне Агыбетов уруштубу дейт, ал Будённый мектебинин директору болчу ал убакта. Жок, урушкан жок, балдар сабак жок калды да, мен же иштеген адам эмесмин, же иштебеген адам болбой атпаймынбы. Эптеп ушул жерден эле бир орун таап берсеңиздер жакшы болот эле деп жүрүп, анан 1 жылдан кийин Ленин орто мектеби ачылды Киров айылында. Ошол жерде эң эле биринчи ошол киши сабак берет деп бир кабинет бөлүктүрүп бериптир. Ал убакта мен уже чыга албай калгам, биз балалуу болгонбуз. Анан 1 жылдан кийин ал жерден дагы өзүмдүн эмгек жолумду узаттым. 3 балабыз бар. 2 кызыбыз, 1 уулубуз бар. Үчөө тең өз жолун табышты, үй бүлөлүү, балалуу, чакалуу. 1 кызым болсо мен жолумду жолдоду, педагог. Анан дагы экинчи кесиптин ээси болуп атат, азыр логопед, кыргыз тилинде. 1 балабыз болсо мамлекеттик башкаруу факультетин бүтүргөн, бирок журналист катары да өзүн таанымал болуп жүрөт. Кечүү кызым болсо юрист, папасынын жолун жолдоп азыр юрист болуп, мынакей азыр госагентствода иштеп жүрөт. Ыраазы өзүнүн тапкан жолдоруна. Биз бул жерге жетек окуунун деген мажбурлуу болгон эмес, биринин өзүнүн тандоосу. Мен Керелдин кечки жумуштамын. Бул киши болсо колу деле ошогон жок, балдар менен алектенип. Эң башкысы балдарды жакшы тарбиялаганга ушунун негизги милдети деп эсептейм аял кишинин. Ар кайсы областтарга командировкага бармай, кол бошомой жок, күнү-түнү ошо. Анда-санда эле балдарды көрбөй да калышым келет. Ошол себептен тарбиялоо милдети бул эжеңерге жүктөлгөн. Бул кишинин тарбиясы менен чоңойду деп ойлойм да. Мүнөзүндө өзгөчөлүк эми бул кишинин эң жакшы жагы билимдүү, ар түрдүү жогорку билимдүү. Балдарга тарбиялоодо
тарбияны жакшы берди. 3 балабыз бар. Ошолордун баары мектепти жакшы бүтүштү. Университетти жакшы бүтүштү. Мамлекет тарабынан деле калган жокмун. Орус мектебинде бир 10 жыл иштедим. Ошол убакта билим берүүнүн мыктысы деп аталып, бул 2002 жылы ошол наамды алгам. Андан кийин орус филологиясын көтөрсөм дагы кыргыз тилин орус мектептеринде өнүктүргөнгө эмгегимди баалашып, кыргыз президентке караштуу тил комиссиясынын төш белгиси менен сыйландым. Бул 2009 жылы. Ага дагы бир жагынан кубанычтуу, бир жагынан сыймыктуу жылдардан бири болду. Анткени президенттин колунан мен бул төш белгисин алып отурам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалим деген наамды ыйгарышты быйылкы жылы, 2019 жылы. Кандай маселе менен эжеге кесиптештери кайрылбайлы, мейли окуучулар болобу, мейли ата-энелер болобу, мейли коомчулуктун башка өкүлү болобу, эжеге кайрылган учурда эже эң биринчиден баарлашуунун алдына жагымдуу маанай түзүү жөндөмдүүлүгү өтө жогоруда. Андан кийин гана анан ошол кайрылган маселе боюнча эже ошол маселеге сүңгүп кирип, ошол маселени туура чечип, туура багыт берет. Андан тышкары биз баягы бир мекеменин ичинде иштеп аткандан кийин кесиптештердин ичинде өздүк жашоосунда кандайдыр бир суроолор болсо, кандайдыр маселелер болсо кайрылган учурда эже биринчиден баягы турмуштук тажрыйбасы бай адам катары, эне катары, эже катары баягы баалуу кеңештерин бере алат да. Негизинен бул мектептин ачылышынан иштегем мен. Орус тил мугалими болуп 1989 жылы мектеп ачылган, быйыл 30 жыл болду. Мугалим болуп киргем, орус тил мугалими. Анан бир нече жылдан кийин завуч болдум, директордун орун басары окуу тарбия иштери боюнча. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу ал жумушумду калтырып жөнөкөй эле мугалим болом деп орус тилдүү мектепке 10 жыл иштеп калдым. Анан 2006 жылы сунуштап калышты, ушу жерде иштеген мугалимдер жакшы болот эле келип иштесең деп. Анан сураштырып, элдер дагы сунушташты. Анан жолдошум каршы болду, чынын айтайын. Эмне кереги бар? Жакшынакай мугалимдик кесибиң бар, ал директордун түйшүгү чоң деген сөзүнө болбой, мен да иштеп көрөйүнчү деп болгон жокмун да. Анан ошо 2006 жылы директор болуп дайындалдым. Бир 2-3 айдан кийин ушунчалык өкүндүм, эмне келдим деп. Эмне келдим, ушундай оор болду мен үчүн. Анткени ал убакта мамлекет тарабынан да мектеп каржылануусу абдан төмөн болчу. Зарплата да өз учурунда жакшы берилчү эмес. Мугалимдердин жоктугу көп предметтерден. Анан мектеп дагы 2 имараттан турат, 2 параллелдүү түрдө сабак жүрчү экен. Анан кыйналдым, бир топ кыйналдым, бирок баягы эски өзүм менен иштеп кеткен мугалимдердин колдоосу, жаңы келген мугалимдер дагы анан эң негизгиси окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептин аброюн көтөрөм деген, көтөрсө болот эле деген оюм бар болчу. Директор боло электе эле ошо намыстанчымын да. Мектептин ичиндеги жандануулар, мектептин ичиндеги башка сырттагы көз каранды эмес уюмдар менен биригип иштеши, жалпы ошондой эле мектептин ичиндеги ата-энелер менен иштеши, мугалимдер менен, коллектив менен бир муштумдай, бир ынтымакта, биримдикте иш алып кетүүсү бул эженин эң жогорку чоң сапаттары деп айта алат элем. Биз да айтып жүрөбүз, мектеп деген бул гүлзар депчи. Ал эми ошол
мектептеги багбандар булар мугалимдер. Ал эми гүлзардын ичиндеги өсүп жаткан ар бир гүл бул биздин окуткан балдар. Демек ошол мектепти, ошонун ичиндеги бүт аураны эң жогорку деңгээлде бийиктикте алып жүрөт. Эженин сапаттары, жеке өзүнүн мүнөздөрүн айтып кетсек дагы, мындай алдына койгон багытын, максатын тилеген орундалмайынча мындай жаны тынч албайт да эженин. Акырындап мугалимдердин күчтүүлүгү менен мугалимдер бул мектепте мындай потенциалы күчтүү жаамат. Ошонусун далилдеп келүүдө азыркы мезгилде мен ошо менен сыймыктанам. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңар. Эмне үчүн учурашпайсыңар? Саламатсыңар. Отура койгула. Англис тили бир эле группа, бул жерде эмнеси менен ушу 40 жылдан бери оңой эмес го мектепте иштеш деген сөздөрдү далай уганмын. Бул кесиптин татаалдыгы менен, анан ошол татаалды жеңип туруп бир ийгиликке жетишкендиги менен кызык да. Анткени ийгилигибиз бул балдардын ийгилиги, биздин окуучуларыбыздын ийгилиги. Биздин балдарыбыз абдан мындай кыргыздын балдары, зээндүү, сонун балдар да. Аларга эмгек жумшаш керек, таланттуу мугалимдер болуш керек. Анан ошолор бир ийгилигин же болбосо жетишкендигин көрсөтө баштаганда эле маянаңдын да канча алганыңды унутасың. Ошол кесибиңдин жыргалын ошондо сезесиң да. Жакшы болуптур, Сүрөттү баягы канча? Хукук билимдердин баарын эле биз ээлеп алчу болдук. Жакшы болуптур. Жакшы болуптур. Кайсы бетинде? Аябай ар бир эмесин өзү көргөн үчүн аябай жакшы жазыптыр. Бул 30-40 ашкан. 30-40 ашкан билим уясы дейт. Сонун сүрөттөр тартыптыр. Мугалим биринчи кезекте адамдык сапаттардын баардыгы мугалимде болуш керек да. Эгерде адам чынчыл болсо, эгерде адам патриот болсо, эгерде деги эле адамдын касиеттери мугалимде болсо, ошонун баардыгын окуучусуна бере билгенге аракет кылат да, туурабы? Биринчи кезекте ошол менен эле катарлаш кесипкөй болуш керек. Өзүнүн предметин ошончалык так жакшы билиш керек да, сүйүш керек. Анан эң негизгиси баланы жакшы көрүш керек го, окуучусун жакшы көрүш керек. Кайдыгер адам мугалим болуп иштей албайт. Мугалимдерден тактык, кечикпөө, жумушуна так, убагында жасоо. Анан дайыма көз алдында күтүп турган 30 бала бир сабакта. Эч качан кечикпеш керек, дайыма даяр болуш керек. Балдар күтүп турат, атайын шаардын булуң бурчунан келишет, ушуга билим алганы келген. Сенден бир нерсе күтүп турат, 30 бала көздөрүн жалдыратып. Анан аларды текке эле жөн эле отургузуп койгондо болбойт. Сөзсүз ар бир минутада, ар бир сабакта ошол балдарга бир нерсе тартуулап туруш керек да. Ошол талап да. Бирок мен талап койбойм. Мен биринчи кезекте мугалимдердин мотивация бериш керек го. Анан жакшы жагдайы болсо мактоо керек. Анан жалаң эле талапты кое берген болбойт го. Бүт нерсе сүйлөшүү аркылуу өтүш керек. Баягы коллега катары, ошол эле пет кеңештерде болобу же болбосо отурумдар көп болот да мугалимдердин. Метод секциянын отуруму, предмет боюнча же болбосо класстын параллелде окуткан мугалимдердин өзүнчө чогултуп сүйлөшөбүз. Сөзсүз талкуу, кантип өзгөртөбүз, билим сапатын кантип жогорулатыш керек, кайсы балага өзгөчө көңүл буруш керек, ата-энелер менен кандай иш жүргүзүш керек деген маселелерди тургузат да. Сөзсүз эле талап кое берем, монтип иштеген дегенде иш жүрбөйт. Эми бул иштөөнүн эң негизги сыры мында да. Эже өзү адамгерчилиги менен өтө бийик айырмаланат да. Даже учурашканда биринчи колун сузуп, жүзүңдү түз карап, акыбалыңды сурап, өзүңдөн мурун. Анан
иш жөнүндө албетте сурайт. Ана бул эженин да бир сапатын бир кокустуктан бир байкадым да. Биз бир директорлор менен жолугушуп өткөрүп аткан мезгилде баарын бир сыйра карап чыкты дагы көзүнүн кыры менен бир мугалимге айтты да эмне деген кызматта иштейсиң деп. Ал айтты хим биология мугалимимин, анан кийин мектепте завучумун. Мектепте иштегениме 3 жыл болду деп. Анан сразу айтты, сен эгер биздин мектепке которулуп иштесең болобу деди да. Мен сразу байкадым, анткени мен 1 жума мурун ал кызга сабак берип аттым да, ал кыздын ким экендигин мен да байкагам. Ал киши бир карап көрүп, сүйлөшпөй туруп, анын ички дүйнөсүн аңдады да. Ушундай бир көсөмдүк жагы бар да эжекенин. Балдардын билим сапатын көтөрүүгө, билим эле эмес, билим сапатын, билим ала берет балдар. Бирок сапаты канчалык күчтүү болсо, ошого жараша биздин келечегибиз байланыштуу болот да, туура биздин мамлекеттен. Сапатын, ошо билим сапатын жогорулатыш үчүн мугалимдер ордунда турбаш керек. Ал окуучунун алдында жүрүш керек. Билими менен дагы, өзүнүн ыкмалары менен дагы, ошо билим берүүнүн ыкмалары менен. Демек, мугалимдер талыкпастан окуш керек, талыкпастан издениш керек. Ошондо гана окуучунун билим сапаты жогорулат. Сөзсүз ата-эне менен тыгыз иш алып барыш керек. Бирок тилекке каршы азыр баягы ата-энелер көңүлү башка жака бурулгандай сезилет да мага. Көбүрөөк ушу баланын ичин тээли, кийинтели, анан жагдай түзүп берели. Ал ошол жагдайда бала кандай тарбия өсөт, кандай инсан болот, көпчүлүк жаштар түшүнбөй калат. Бирок кубандырган жагы дагы бар. Көпчүлүгү түшүнө баштады билимдин канчалык маанилүү экенин. Баланын келечеги менин акчама байланыштуу эмес. Мен акчамды ошо баламдын билимине төлөп берсем же болбосо курстарга алып барсам же болбосо дагы бир престиждүү бир вузга, престиждүү эмес, ошо балага ылайыктуу кесип бере турган окуу жайга өткөрсөм экен, акча болсо дагы ошол окуусуна төлөп берсем экен, анан кийин бүтүргөндөн кийин бир жумушка орноштуруу эмес, билими менен чоңойсо экен деген ата-энелердин ой жүгүртүүсү өзгөрүп калды азыркы мезгилде. Демек, татыктуу окуучуну окутуп, кийин жашоо узатып, анан ошол мектептен алган билими менен кийин балдар чоңойсо, демек ошонсо эмгегинин үзүрү, мөмөсү.